Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Буйруса туткан розоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздерге чүй боорунан сатылып жаткан мондай уйларды көрсөтүп беребиз. Эми чүйдүн порода уйлары. Эгер сиздер чүйдүн уйларына кызыккан болсоңуздар, көрүп туруңуздар. Бир четтен сиздерге көрсөтүп берейин байкелер. Мына короодо байланып турган мезгили баштарын көтөрүп байлап берди. Ошто сиздер жакшылап карап алыңыздар. Мен те астына өтүп баш жагын көрсөтүп отурбайм. Канча баш жак? Так, 7 баш. 7 баш, Болду. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бирөө сатылбайт окшойт да? Же ошон? Мурда чыгарышта болду. Азыр эми мындай кыскача көрсөтүп коеюн. Көзүңүздөр илессе, уй жаккан болсо, тарс этип туруп ошону күтөсүздөр. Очерет менен барам мына. Мондай уйларды караңыздарчы, узун го, могу. Лимузин го, мына уйдун. Ой, 1.55 ушундай. 1.55. Ушундай узун уй көргөн эмесмин. Олар кыскараак, олар жаман узун экен. Мына кыскасы. Течекеде сатылып кеттиби? Сатылган. Болду. Так, эми могу ала уй бар экен, эң чакамдары бул жакта экен. Эң арзаны ушул экөө окшойт, Арзан эмес, Норвеж. Мына. Желини караңыздар, Ушу тууган уйду аягында көрсөтөм. Канчасы тууган, канчасы бооз өзү? Бирөө тууган 6 бооз. 6 бооз, болду. Так, баштай берели анда. Муногу уйдан баштайбыз. Не уй? 0786 дейт бирка. Букадай эле уй экен, Швиц чүйдүкү. Канчанчы туут? 3-сү болот ичиндеги. Канча айлык бооз? 6 ай бооз. 6 ай бооз. Сүттөрүнү кандай деп айтабыз булардын? Так, 32-33 литр гарантия. Берген, берген. 32-33-тү бир күндө 3 жол сааш керек болобу? 3 жол салам. Бирөөлөр 25-28 чыгып калса дагы анан бул жакты кыстап жүрбөңүздөр, потому что мындай байкелер. Баягы бирөөлөр ушу көңүлдөгүдөй жемчөп бербей калышы мүмкүн. Анын үчүн баягы сүт менен иштегендер жакшы билет да. Уйга кандай жем, канча чөп бериш керек, канчага бөлүп бериш керек, режим кандай болуш керек, ушуларды жакшы билет. Аны мен түшүнбөйм. Муну примерно түшүнөм. Ошондой кылса анан сүттү быдырата берет да. Бир уй аз-аздан көп жеш керек болот. Бир уйга бир сагында көп салышың керек, ал тез жейт, тез сиңирет, сүттү тез көбөйөт, ушундай да кыскасы. Баасын кандай коебуз мунун? 315 миң сурап атабыз, жүрүп беребиз. Ой, 315 миң. Тойгон окшойт, Запастар. Так, запастар, Машалла. Эң кымбаты ушул ба? Жок, мындан кымбат бар. Мына 315 миңден кымбаты бар экен. Күтүңүздөр. 315 миң 3-чү туут, нак Швиц экстерьерди көрдүңүздөр. Мына не уй? Бул экинчи туут, Булгар Швиц таза. Бул бир аз бурый Швиц окшойт, Чүйдүкү. Ооба. 30.00 3000 деген биркасы бар экен. Жакшы уй экен, Канча айлык болот бул? 8 ай, уже салып баштады бул. Мына. Мына канча айлык болот эле? Ал 6. Мына желиндери мунку толуп баштаптыр да байкелер. Так, киндик тараптарына мына могул жактардан желиндерин карап коюңуздар мына. Муну канча коебуз баасын? 280 сурап атабыз. 280 миң сом. Бул да аябай жакшы уй экен, Так, 280 315. Мына болчу? Бул биринчи туут кунажын. Биринчи туут эң арзан, Муну канча коебуз? Так, мына. Бул тетигин ары сүрүп көрсөтсөк жакшы болот эле. Бул биринчи туут канча айлык болот? Мунун бооз кысыры точно белгисиз. Муну уже текшериш керек, Биринчи туут болсо эч коркунуч жок да. Жок. Баары күйлөйт да турабы? 3-4 тууган уй бооз кысыры белгисиз десе андай. Белгисиз салдыртабыз. Кол салдыртыла десе салдыртып берет экен. Муну канча коебуз баасын? Муну 170 сурап атабыз. 170. Бул да өтө жиликтүү уй экен, сон. Мына танка. Бул не уй бул? Экинчи туут кунажын. Экинчи туут, 48 32 деген кызыл биркасы менен. Плем карта, кандай плем карта? Аталыктан чыккан. Документ менен ба? Аталык деген баягы жем чыгарган чоң компания бар эле, ошонуку экен да? 700 кг чыккан. Ошо живой веси? Биринчисинде 28-30 литр сүт берген. Бул эң күчтүүсү ушул окшойт анда, Мына желинин запастары. Аталык фирмасынан чыккан 700 кг живой веси болгон. Муну анда точно Европанын уйу окшойт, Документ Европадан анткени мына кулактары да башкача көрдүңүздөр мына.
Швец Европаныкы, мынаулар башка. Кулактардын жүндөрү мына. Арка экөөнүн кулагынын айырмасын салыштырып көрүңүздөр. Экинчи тут дедиңер, экинчиси. Муну канча коебуз баасын? Муну 330 миң коебуз. 330 миң сомго муну кетти мына. Сүтү биринчи тутуна 28-30 берген. Охо, мына. Аталыктын жемини жеп өскөн уй. Болду. Канча айлык болобуз бул? 8 ай. 8 ай. Азыр мынау жактан иним жакшы көрүнбөй атат да. Уйларыңды сураса сыртка алып чыгып көрсөтүп бересиң, а? Мынагу лимузин деп коеюнчу, мынау жаман узун экен, жирафтай элечи. Желиндер 55 жак. Bunun uzunluğunu ölçüp görüş gerek ekan. Uzunluğu 2'den ötüp. Takıl jallı pay deydi ko, bunun uzunluğuna pay dep koyuş gerek ekan. Mına jelinleri ötө son jelinler ekan. Tak. Bul kança aylık bu? 8 ay bunda. 8 ay. Aylap koyar. Işış. Bul barganda mına kılıp düşüp ketет окшойт аркага. Bunun bahaсын kança koyuyor o zaman? Bunu 340 sıra atarız. Bunda 30 litre garanti. Bu ne poroda болады, Norveçski. Norveçski poroda. Bu limuzin туғандан кейін ол құрсаға өте көп сүт қармаса керек, а? Желіні кеш, машалла. 340 мың сомдық үйлер, көріп атасыздар бі? Ұзындығын қараңыздар. Мұндан бір бұқа алсаңыздар бар ғой. Ұшқа аңғысты қошып көріш керек екен, помес. Тетігінде бір бұқа түссе көріңіздер да ұзын, платный болды. 340 мың сом. Бұл қарауы? Бұл екінші тур. 8 ай болыз. 8 ай болыз. Бұның бағасын қанша дейбіз? 155 lira отағыз. 155 мың сом. Ең арзан ұшыл бұл? Болданда. Так, екінші туыт. Анам мен мұны арзанырақ деп елестесем, бұл башқача ой екен де? Norveçski мен сементалар лаш. Бірінші туыт мағажын. Бірінші туыт. Музосы қайсы? Музосы алда еркек чернопестрый. Чернопестрыйдан қашқан екен де? Мұны қараңыздар. Желін қанша сүт беріп атады бұл? Азыр 15-ке шықты. Туғанына 1 айға жақындап қалды. Мына сүт, мына желін өтті соның сағай бере тұрған желін екен. Өте таза екен. Бұның бағасын қанша қоябыз? 220. Бұл бірінші туыт. 230 мың сом музоусымен. Еркек бұл қанша музоус? Еркек. Көріңіздер, чернопестрый бұқа. Енесі мұндай сименталмен Norveç смеш дейді. Көріңіздер мұна музоус. Көріп атасыздар, желіндер маған аябай жақты. Ушу мол сатылбайды, Бұл сатылып кеткен. Бұл сатылып кеткен. Жалпы 7 баш ушулар. Чүйдүн уйларында бары кам бар да. Кыскасы 6 башы боз, бирөөсү музолу. 5 башы боз, бирөө под вопрос дедиңер, мына. Бул боз болуп калышы да мүмкүнбү? Мүмкүн. Болду анда. Анда байкелер ушу коrodо сыртка алып чыгып көрсөтө албайбыз. Эгер сиздер мына уйду жактырсаңыздар, жетелеп чыгып, видеозоноктон же видеого таштап көрсөтөт, ал жагы сиздерден байкелер. Же болбосо келе бериңиздер, Чүй боорунда, Жайыл району, Петропавловка айылы, Кара Балтага жакын жер.